элибизден айланса болот. Эмне үчүн? Сыймыктанса болот. Баягы бир үйгө бир мышык келип калганынан бооруп тамак берип, мындай уя жасап берип койдук элек. Анан жөн кызык үчүн TikTokко чыгарып койгонбуз. Bir gündün içinde 150 bin просмотр болуп, канча миң лайк, комментарийлер жазылды. Аны көргөн ээси экинчи видеодо чыгарып койдук. Биздики эле деп туруп келип алып кеткен да. Анан азыркы учурда ушул эки видео 400 миңдей просмотр болуп, 20 миңден ашык лайк, канча миң комментарийлер болду. Барыңарга чоң рахмат. Бул эмненин белгиси? Ушу биздин элдин ушундай боорукерлик экен. Анан орустар көп жазып атты. Кандай видео тартылган билбейм, кызык болсо керек. Түшүнүштүү окшойт да, же кыргызча билеби? Вы такой добрый человек. Сейчас в наше время редко такого встретишь, депчи. Анан мен ответ жазып атам, вы на количество просмотров, лайков, комментариев посмотрите. Это говорит о чем? Наш народ очень такой доброжелательный, добрый. Не только к отношению, в отношении животных, но и ко всем окружающим, депчи. Орустар айтат, ум без доброты — это хитрость деп. Ушундай тегеребизде деле көрүп атабыз го. Жакшынакай адам көрүнөт, бирок боорукерликчилик бир сыпаты жок болсо, куулук болуп калат баягы. Арабызда ошондой адамдар азыраак болсун, боорукерлик, айкөл, жакшынакай адамдар көбүрөөк болсун. Кече ушул мышык жөнүндө чыгарып койдум эле, ээси табылды, достор. Бул мышыкты байкушту боруп үйгө киргизип, үй салып берип, тамак аш берип койсок, мондай үй салып. Эйлери личкама чыгышып, биздин мышык деп доказательствосуна бир ай мурун чыгарган рекламаларын көрсөтүштү. Бул көрсө жөнөкөй мышык эмес, американский Мейн Кун деген пародасы ошондой экен да. Мунун баасы деген $800 $1,5 миң чейин экен да. Анан вознаграждениясына 5 миң сом берели, байкесе келип алып кетели дейт. 5 миң сомуңарды тимеле койгула. Эгер силердин мышыгыңар болсо, келип алып кеткиле дедим. Мунун аты Барсик, биз коеем Барсик деп койдук. Көрсө бунун аты Маркиз экен да. Действительно Маркиз. Здесь уйга. Кызыңар айтат, вознаграждение 5000 сомов чай, 5 миңерге рахмат, меле болот. Андан көрөк эсине барсын. Эсине канчалык баягы золотой клетка кылсам дагы, андан көрөк өз чоңойгон, өзү баягы эметкен жерине барып, ошо бактылуураак болобу дейм да. Мейли эми чиз ачтырбай эле болчу, барса да ошо барган жерине багын тапсын деп койдук да, эми биз үчүн күткөнбүз. Эми жүзүнүнө болду го өзүнчүлүк. Бул эми биз деген эми Барсик деп коюп атып. Эми эле Барсик Папасы Барсик деп көрсө мунун аты Маркиз деп. Жүрөм, үйгө азыр силер душка түшүрөм. Да. Мен анан буларды деген баягы давайте. Эч качан интернетке рахмат деп жүрдүм. рахмат. Кыргызстанда аябай жаныбарларды сүйгөн жакшы адамдар бар экен, кайдыгер карабаган. Ошо канча комментарийлер болду, жылуу сөздөр, жанды эргиткен бир жакшынакай калуу тилектерди айтып атышты. Барыңарга чоң рахмат. Эси келип, таап келип, ыраазычылыгын билдирип, 5 миң сом берейин деди эле. Анысына рахмат. Кереги жок десем, ошо кол келбей, мындай торт, мусундуктарды алып беришти. Элеме. Барып ошактан бактылуу жашасын. Андан көрөк өзүнүн үйүнө барып, чоңойгон, көнгөн жерине эсине эле барсын. Барыңарга ассаламу алейкум.